амансыздарбы калайык калк. Бүгүн биз Аликан Кейжи коомдук кайрымдуулук фонду дагы да болсо ошо жардамга келип турабыз. Жардамга келгенибиздин себеби биздин бүгүнкү күндө жардамга муктаж болуп турган Айжамал сиңдибиз болуп атат. Анын баласы Эдилхан жаш 11 айлык өзү. Диагноздор боюнча 5-6 диагноз коюлуп турат. Бул диагноздорду эми Ош шаарында мындайча айтканда частный клиникалардын бар жогуна барып бүтүптүр. Эми ошо Бишкек шаарына барып ошол жерден кандайдыр бир жардамдар болуп калабы деп атайын ошол кайрымдуулук биздин ошол кайрымдуулук фондко, Аликан Кейжи кайрымдуулук фондуна кайрылган өзүнүн кайрылуу каттары менен ошол Эдилхандын ооруганына байланыштуу ошол жардамыбызды берели деп аябай ошо өзүбүздүн ыктыярчылар болуп ошол жардамды топтоп келип отурабыз. Аз да болсо ошо жардамды берели деп бүгүнкү күндө ошол керек болуп жаткан сумма бир 200-300 миллион тегерегинде керек болуп атат. Ошо Бишкек шаарында дарыланасыңар деп врачтардын назначениясы менен ошол Бишкек шаарына барайлы деп чечип атат. Ошол Айжамал өзү бүгүнкү күндө ошол жалгыз бой энелердин катарын толуктап келет. Ошол баламды ошол жашап кетсин деп ушунчалык жаш эне бүгүнкү күндө аябай баласына камкору мындай аябай мындай сакайып кетсин деп, жакшы болуп кетсин деп ушунчалык аракеттерди жасап атат. Аны көрүп биз дагы ушунчалык күтүп тура албадык. Колубуздан келишинче жардамдарды берип атабыз. Урматтуу кыргыз элим, кайрылып кетсек дагы да ошол бүгүнкү муун эртеңки келечек демекчи ушу Эдилхан эртең жакшы болуп кетсе кыргыздын бир керегине жараган жигиттерден болот деген өтө үмүтүбүз чоң. Ушул кайдыгер карабаган инсандар жана дагы ушу ыксан бергиси келген адамдар ушул Черемушка кичи шаарчасына келсеңиздер, ушул жерде эле ушул общежитиялардын биринде жашайт экен. Ушул жерден сураштырып келип жардамыңыздарды берип кете берсеңиздер болот. Рахмат сиздерге. Ушул сууктун, ысыктын күнүнө карабастан иштеп аткан биздин дагы ыктыярчыларга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аллахым сиздерге ыраазы болсун. Бүгүнкү күндө ушул Айжамалга берип аткан сумма буга чейин дагы берилип келген. 5000 сомду өткөзүп атабыз. Ошону менен кошо буга чейин дагы балдар берип кеткен. Общий сумма 41 000 сом ушул Айжамалдын сиңдибиздин колуна өтүп жатат. Не демекчибиз? Ушундай бир элдерден ушунчалык жакшы болуп кетсин деген сөздөр менен айтылган акчалардын артынан ушул Эдилхан жакшы болуп кетсин. Бир-эки сөздү өзүң дагы кошумчалап кетсең. Алла разы болсун эже, куш келипсиз. Менин да ушу балама ушунчалык жардам бергениңерге чоң рахмат. Ушу сиздер баркеңиздер, ушу мен да ушунчалык баламды аракет кылып карап атамын. Алла разы болсун. Ушу кайрымдуулук Кейжи аман болсун. Иштеп аткан адамдарыңызга чоң ыраазычылык билдиремин. Менден кайтпаса сиздерге Кудайдан кайтсын. Аллах Тааламдан бейсеп шүкүр кылам. Ушунчалык кайрымдуулук адамдарым бар экен, бизге жардам берип атат ушу балам экөөбүзгө. Менин балама да элдин катарында басып кетишини, шыпа беришини Кудайдан тилеп кетем.